бер кыргыз эл азаттыктын жолунда. Кыргыз жери, Ала Тоо баарыңарга тиберди кыргыздардан салам. Шайлоодун алдындагы анча-мынча депутаттардын берген Урматтуу кыргыз элим, салам Кыргызстан, кыргыз жери, Ала Тоо баарыңарга тиберди кыргыздардан салам. Биз Кыргызстандын жарандары мигрант болуп көп жылдан бери Тивер шаарында жашап жатабыз. Биз Тивер шаарына Орусияга өз каалообуз менен келген эмеспиз. Ушинтип мигрант болуп Орусияда жүрөбүз. Мен өзүм ал жакта мугалим болуп иштегенмин. Тарыхчымын. Мен өзүмдүн сүйгөн кесибимди таштап, ушинтип мигрант болуп жүрөм. Айлык акы 2,5 миң ал убакта. 2008-жыл. 4 балам бар. Күйөөм иштебейт. Мамлекет эч качан бюджетниктерди эске алган эмес. Бюджетниктер эмне? Айлык аласыңбы? Обязательно ар ай сайын комиссияга таштайсың, газета, журналдарга таштайсың. Күнөө кайра эле карапайым элди. Карапайым эл ким акча берсе ошого барат. Ошону колдойт, кайра эле кайтат. Кандай десем? Бир да кыргыз эл, ар бир кыргыз өзүнүн укугун билбей атат да, өзүнүн жоопкерчилигин сезбей атат. Келечекке максат коюп жашабай атат. Азыр кыргыздын ою мындай болуп калды. Бүгүнкүгө жеп ичкенге барбы? Эртеңкиге болот. Ошол эле келечек муун, келечек биздин жаштар жөнүндө ойлонгон адам жок. Эмне демек? Мен эми эртеңки күнкү шайлоодо биздин келечекти ойлогон, кыргыз элин оңдогон, кыргыз мамлекетин чыңдаган, чыгаан инсан, акылдуу кыргызда эмне жокпу? Бар, Кудайга шүгүр. Эми биз ошолордун арасында Адахан Мадымаровду да тааныйбыз. Просто карапайым эл, баягы эле элбиз да кара тамак үчүн арзыбаган акчага өзүбүздүн келечегибизди сатып коюп атабыз да. Эми ушу биз ойлойбуз, Мадымаровго окшогон чыгаан кыргыз элинин белгилүү инсандары бийликке келсе, биз ошолорду күтөт элек. Кыргызстан өнүгүп өссүн. Биз да барып Кыргызстанда жашайлы, сагындык. Балдарыбыз эки арада калды. Аты кыргыз болгон менен рухий дүнүйөсү орус болуп тарбияланып атат. Менталитет бузулуп атат. Эртеңки күнү бу балдар российский паспорт алат, кыргыздын саны азаят. Ошон үчүн суранат элем, кыргыз элим, чыныгы таза шайлоого өзүңөрдүн укугуңарды тебелетпей, бир неме үчүн мамлекеттин келечегин сатпасаңар. Ассаламу алейкум. Жалпы ушул жерге топтолгон кыргыз бир туугандар, анан менен эле мына жакында Кыргызстанда биздин шайлоо болгон атат. Ошол шайлоого көбүнчө мына Россия жергесинде көп биздин мигранттардан кичине суроо жоопторду сурап келип отурасыздар сиздер дагы. Бизден кайрыла турган нерсе эң биринчи очурут шайлообуз таза өссүн десек. Анан жалпы мигранттарга мен өзүм жеке оюм айтып кетейин, анан мына жалпы кыргыз коомунан, Тивер кыргыз коомунан айтып кетейин. Болбогон бир акчага сатылбасак, бир таза шайлоо болсо, көрүп атабыз баары эле бардык мигрант кыйратып жүргөн жок. Баары эле сууктап, бирөөнүн колунда көчө шыпырып, бирөөсү оңой жумуш кылып жүргөн жок. Бекер акча эч ким берип аткан жок бул жерде. Баары эле бүгүн кетип калыш максат эмес. Бизге эң главный таза шайлоо болсо, андан бизге таза жетекчибиз келсе, бизде Кыргызстаныбызды акырындап бир күндө оңдобосо дагы акырындап оңдоп, мына окшогон биздин кичинекей жаш келечектеги биздин муундарга талаалап жүрбөй турган бир неме түзүп берсе, жакшы шарттар түзүп берсе, андан дагы атайын кайрылып атабыз. Дагы бир жеке белгилеп айтып кетели.
айрыкча акчага сатылбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, жалпы мигранттар. Андан бизден да бир ачыгыраак айтып кетели. Мына Адахан Кимсановичти көптөн бери колдойбуз, өтпөй калат. Ошол кишиге добуш берсеңиздер. Эми биз атайын кайрылып айтып атабыз мигранттардын атынан. Жалпы эле ошол атка минерлерге баарын да айтып кетебиз. Бир эле кишиге айтпастанчы, ошолор баардыгы келсин. Кандай жүрүшөт мигранттар, кандай болуп атат, элдин арыз муундарын укса, эртең шайлоодо бирөөнүн багына барып концерт койбой, ошо талаадагы мигранттардын оюн көбүрөөк укканы келсе, андан дагы ошондой чогулуш өтө турган залдарды ачып, элдин муңун укканы келип турса, мүмкүн болушунча 3-4 жерге ачып койсо, ошол жерлерге мына күнү келет, мына чоңдор келет, ошол күнгө чогулушка келгиле десе, биз барабыз, кайсы жерде болбосун барабыз, анан таза шайлоо болсун, ошол. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Эмне деген көйгөйлөрдү айтмакпыз. Мына мен укугум бар деген теманы козгоп атат. Беде биздин кыздар келип, мына жигиттер келип, ошо мен укугум бар. Бизде укук деген, мисалы үчүн Кыргызстанда азырга чейин ойлойм, мына Кыргызстан оңолбой жок, оңолуп атат Кыргызстан. Кыргызстандын жакшы оңолушуна келечекте көз жетет оңолушуна. Бирок деген жери бар. Мына биздин балдар ушул жерде окуп атат. Жүрөгү Кыргызстан деген биягы менталитет ушул жерде балдар менен окуп туруп орусчага үйрөнүп кетип атат. Ушул жердин суусун ичкенден, ушул жердин нанын жегенден кийин биз бир тамырлашып кетип атат. Ошон үчүн эгерде ошол жакта ушундай шарттар бар, жакшы таланттуу жигиттерди ошол жакта окуп, ушул жерден окуп ошака тарткан болсо, Кыргызстан тез оңолот деген үмүттөмүн. Ошондой эле дагы эмне айтып кетмек да, Адахан Мадмар биз менен тең жигит. Биринчи шайлоого ат салганда биз аябай колдогонбуз. Мен Жалпакташтан болом. Биринчи ат салганда Адахан Мадмаровду биз жакшы колдогонбуз. Онон бери биз Россияга баса бердик. Кийинки жаштар кандай колдоп атканы бизге караңгы. Эмне болсо да кийинки шайлоо ачык айкын, чындыкты белгилеген, эч кандай бири-бирин жашырбаган чындык шайлоо боло турган болсо, ошондо гана аркадагы кадрлар жакшы чындыкты белгилеген кадрлар чыгып келет дагы Кыргызстандын келечегин оңдойт. Мына мисалы үчүн мына президент Путин деле кече жакын эле премьер-министрдин башкалары бүт өзгөртүп койду, эч ким ишин деген жок. Жалаң кадрларга, жакшы кадрларга жолдорду берип атат. Жакшы кадрлар өздөрүнүн месталарын бошотуп берип атат. Ошон үчүн ушундай жолго өтүш керек. Биз ошо атка минер депутат болуп бараткандарга айтып кетет элек. Ошого чейин мына күн жылып калганда зарайына айтып келишип мындай. Биз бир ай мурун айтса, ошого элдер дагы иштеринен урукса сурап, көбүрөөк болуп, эмнеге азыр 10 кыргыз топтолуп алып деп аз экен дебесин, бул жакта көрүүчүлөр кыргыз көп бу жердечи. Мына Адахан Кимсановичке да айтып кетет элек, ошо өзү окуп кеткен жерине шайлоого карата алдын ала келип, жок дегенде бир ай мурун келсе, биз ошого так точканы коюп, мына ай, мына число, мына күнү, мына саатта болот десе, жок дегенде талаага топтолгонго ham даярбыз. Тибер шаарына бизге шайлоо участоктарды ачып берсе, биз өзүбүздүн укугубузду колдоп ошол жерге кирип, каалаган адамыбызды шайлаганга, жакшынакай таза шайлоо өтө турган участоктарды ачып берсин бизге. Биз ошондон атка минерлерден суранабыз. Жалпы кыргыздардын атынан салам айтабыз Кыргызстанга. Ошол. Ассаламу алейкум, кыргыз калкыбыз. Биз айтарыбыз, ушул келерки боло турган шайлоо акыйкатта түз өтсүн. Ушу баардыгыбыз Кыргызстандагы ата-энелерибизге, ага туугандарыбызга ушу алдыдагы шайлоодо эч кандай парачылык болбосун. Биздин айта турганыбыз ушул. Шайлоодун алдындагы анча-мынча депутаттардын берген акчасын албастан өзүбүз ошо Кыргызстанга 1000 сом, 2000 сом ашыкчаны биз өзүбүз эле ата-энелерибизге өзүбүз эле салайлы. Эч кандай пара албасын, таза өтсүн. Ушул убакка чейин чыдадык, башка кылдык, канча деген убакыттар өтүп атат. Бири гана ушу Адахан Мадмаров Кимсанбаевич калды. Ушуга бир таза шайлоо кылып бериңиздер суранам. Тибер шаарынан Кыргызстанга ысык салам.